Кыргыздын күнгөй тараптуу жеринде адегине Тагай элинде өскөн бир жигит жаштайынан тың чыгып, элге тегиз алынып, жарашыктуу кийинип, журтуна эмгек сиңирип жакшы карыптыр. Көл үстүнө басып барып, сууга жай намазын жая салып намаз окуса да, буту сууга малынчу эмес тура. Баарыбыз пенде эмеспизби? Пайгамбар жашынан өтүп 70-ке барганда, мансап бүтүп, пейил күтүп, байлык топтоп калганда, пендечиликке алдырып, кээ бир адам баласы туура жолдон четте түшөт окшобойбу? Күндөрдүн бир күнүндө чапанын желбегей жамынып, багымдат намаздын daarатына камынып жатса, алдынан байбичеси чыгып: «Абышка, акыркы күндөрү кагынып силкинип эле башкача болуп баратасың. Башта мындайың жок эле. Ушул даражага жеткениңе менин деле анча мынча үлүшүм бар чыгар. Элдин көзүнчө кагып силкпей жүрчү», деп калат. Катын, бул ургаачыда 3 мал берген чайынан башка, 3 катынга кошулуп айткан айыңдан башка эмне касиет бар? Ийне каякка сайылса, учук ошол жакка барат, деп кемпирин дагы кагып коюптур. Байбиченин шагы сынып, маанайы бузулуп, кабагы чытылып отуруп калат. Карыя эртеси баштагыдай эле көл үстүнө басып барып, жайнамасын жайып намаз окуй баштаса, буту кызыл ашыгына чейин сууга малынып калат. Ага анчейин деле маани бербептир. Эртеси буту куу такымына чейин малынганда бир аз чочулай баштайт. Айланайын жараткан, күнөөм болсо кечире көр. Эмнеден жаздым, эмнеден тайдым, касиетим эмнеден улам кемип барат, деген бойдон сабыры сууз, маанайы пас үйүнө келип, тетири карап жатып калат. Ал эми 3-чү күнү таң каракчысы сөгүлгөн маалда адаттагысындай эле эртелеп көлгө барып, жайнамасын жайып, багымдат намазын окуй баштаганда белине чейин суу болот. Сарсанаа басып, сабыры сууз, маанайы пас үйүн көздөй баратса, алдынан байбичеси тосуп чыгып, абышкасынын капаланган жайын сурайт. «Байбиче, оозумдан жаңылган окшойм. Ойлонбой сүйлөгөн оорубай өлөт дечү эле. Жараткан өзү кечирсин», деп болгон окуянын чоо жайын төкпөй чачпай айтып берет. Абышка, анын жөнү мындай. Сен мени жөнү жок эле кагып силкип койгон алгачкы күнү чапаныңды желбегей жамынып, маалынан мурун намазга камынганыңды көрүп, жоолугумдун байлоосун бир аз бошотуп койдум эле. Ошондон улам кызыл ашыгыңа чейин сууга малынган чыгарсың. Экинчи күнү жакшы кебин жаштарга коротпой, жанына аксакал, көксакалдарды жолотпой, буубайым эмне болуп баратат деп жоолугумду желкемешип уруп койдум эле. Ошондон куу такымыңа чейин малынган чыгарсың. Ал эми бүгүн пайгамбар жашынан өткөндө кызылдай көп короого кирген кыз келиндин жүзүнөн тамшана өп, акырын басканды аксак, катуу басканды таскак деп, өйдө караганды чакчак, ылдый караганды акмак санап, делбелектеп демигип, жигиттер менен кошо жээлигип, карып калган чагында кадырын кетирип албасын деп чочулап, бир аз жаман көргөнсүп койдум эле, деген экен байбиче. Ошондо акылына келе түшкөн карыя чөгөлөй калып: «О жараткан, чыныгы касиет кыргыздын ургаачысына бүткөн турбайбы? Байбичемди багыма жараткан тура», деп өз күнөөсүн моюндап, жаратканын калыстыгына таң берген экен. Кылымдар кайрын белчесинен басып келаткан кыргыз эли эзелтеден аял затына өзгөчө кадыр барк менен мамиле жасаган, мээримин төккөн, кастарлап келген.